بالمعروف. Республикалык Куран жарышта кыз келиндер аралык финал болуп жатат бүгүн. Бул конкурстун максаты Куранды туура таратуу жана жаш хафыза айымдарды чыктандыруу. Бүгүн 3-чү республикалык Куран жарышы болуп атат. Эң жогорку даражада болуп атат. Кыздарыбызга машалла 30 бараны жаттап, 15 бараны жаттап аткан кыздарыбызга Алла ыраазы болсун. Өмүрүгө, ырысысыга, илим билимиге Алла Тааланын берекесин берсин. Ушу муфтиятыбыздан ушу кыздарды эске алып, ушундай Куран жарышын өткөрүп берип атат. Муфтиятыбызга да Алла ыраазы болсун, мамлекетибизге да Алла ыраазы болсун. Бүгүн 27-октябрь болуп жаткан жарыш аябай жакшы деңгээлде өтүп жатат. Мен 30 парага көптөгөн кыздардын арасынан тандалып келдим. Чындыгында кыска убакыттын ичинде бул жарышка даярдануу кыйын болду. Бирок мындан кийин дагы мындай жарыштарга көбүрөөк катышышка аракет кылам. Бизде аз убакыттын ичинде 15 параны кайталап жарышка катышкан аябай кыйын болду. Бирок бизде турлардагы көп болду. Биринчи райондук тур болду, кийин областтык тур болду. Анан биз республикага келдик. Ошол жактан турдан өткөндөр келдик. Азыркы учурда жарыш жакшы өтүп жатат. Жарышка катышкан баардык кыздарга ийгилик каалаймын жана жарышты уюштуруп жаткан муфтиятка ыраазычылык билдирем. Алхамдулилlah жакшы болду. Биринен бири жакшы, алхамдулилlah. Жакшы окуду, кураттары, машаллах. Аллага шүгүрлөр болсун. Булардын баарын Алла Таалам ушу бактылыктын бактысын, жашоонун алтын тактысын, кең пейил, кетпестүүлүк бул дүйнөдө баарын нерсени жакшысын берген болсун. Алла Таалам өз рахмат назары менен карап, исламдын бактылыктын байлыгын берсин. Кем болбосун, бар болсун, бай болсун, Кыргызстандын баары хафизалар болсун иншаллах. قرار ويسمو وحده مرتضى فلا لهو يثنيه عن سير